Şok, şok. Бул сүйүнүчтүн көз жашы. Наконец-то чыктым да добулда. Привет деп жаздым. Жооп берген жок. Бул аягындай типа карабайт. Мамиледе ким көбүрөөк кызганчак? По-любому эме сүзүр болом депчи. Сөзүмө турдум. Жанымда отурат. Апамдын күлкөсүнө окшоп кетет. Достуктан айланган сүйүү. Так, 1 миллион түшкөн да. Бүткөн эмессиз демек. Бүткөн эмесмин. Жалпы каналыбызды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам. Сиздер менен кайрадан амандыкта, дал ушундай жакшы бир атмосферада жолугуп атканыма кубанычтамын. Ал эми бүгүнкү берүүбүз Жан Шерик берүүсү. Бүгүн бизде конокто өзгөчө жаштар арасында белгилүү болгон Голденский аты менен белгилүү жана Элина экөө бир сүйүшкөн жаш жубайлардын образын берип жүрүп, акыры сүйүүгө жетти окшойт. Бүгүн дал ушул эки таттуу түгөйдүн махабат баянын угабыз. Бизден алыстабай туруңуз дейли дагы. Келиңиздер, сиздерге сөз берели. Алгач биздин көрүүчүлөр менен амандашыңыздар. Барыңыздар, ассаламу алейкум. Биринчиден Супер KG теле көрүүчүлөрү, кандайсыздар? Ушул Супер KG порталына келип калдык. Амансыздарбы? Бир жолу мен да салам айтып коеюн. Барыңыздарга салам. Бизди көрүп аткандарга, тааныгандарга, биз ушул Супер KG каналына келип калдык. Чындыгында чоң рахмат чакырганыңыздарга алдын ала. Мынакей, Оштон келдиңиздер, жол жүрүп кыйналбай келе алдыңыздарбы? Жакшы келдиңиздерби? Жакшы келдик буюрса. Аман эсен. Келиңиздер, сиздер менен биз алгачкы жолу маек кылып атабыз. Алгач өзүңүздөр тууралуу кыскача бир биздин көрүүчүлөргө маалымат бере кетели. Менин атым Бекзат, мен Жалал Абад областынын Карачулок айылынан болом. Ошол жакта өскөм, айылда жашагам. Ошол жактан өсүп, анан кийин ушундай болуп блогерчиликке келип калдым дейм. Менин атым Элина, мен бул Жалаттан болсо, мен Оштон болом, экөөбүз тең түштүк жактан. Мен блогерлик болуп ушул Алек дегенге 3 жыл болуп калды. 3 жыл, экөөбүзгө тең 3 жыл эле болду окшойт, менимче бирге баштагандай элебиз. Мен дагы Ош шаарынын Өзгөн районунан боломун. Ошол азыркы учурга чейин блогерлик менен алектенип келебиз. Чогуу ошол. Экөөңүздөрдү дал ушул адашпасам блогерлик тааныштырды окшойт, Келиңиздер, сиздердин сүйүү баянга кезек береличи. Ошондой десек да болот. Мен жаңыдан блогер болуп баштаганда бул өзү Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Ошо экөөбүз чогуу эле баштаганбыз. Ошол эле убакта бирдей баштап, мен Жалал Абадта болсом, бул Ошто болчу. Ошто ошо башка блогерлер бар да. Ошолор менен мындай вайн тартчу, аягтай мындай трендтер тартчу да. Буну көрөт элем. Көрүп анан кийин бирде жазайын дедим. Привет деп жаздым. Жооп берген жок. Жооп бербей, анан кийин кандайдыр бир себептер, бир иштер менен бул, короче, мага жазыш керек болуп калып, анан кийин карасам мен запрос экен да. Ошентип экөөбүз жазышып калганбыз да. Кайсы жылы болуп калды ошондо? Так. 2021-ге өтүп калган жыл. 2021-ге өтүп калган жыл болчу. Ооба, ушул быйыл 3 жыл толуп отурат. 3 жыл толуп атат. Алгач жаңы баштаганда эле башталыптыр, анда демек. Блогерликти жаңы баштаганда эле экөөбүздүн таанышуубуз жаңы эле болгон да, сразу элечи. Ушул блогерлик жаат биздин таанышуубузга, жалпы ушул деңгээлге жеткичейинки бизге чоң көпүрө болду окшойт. Чыгармачылыкка дагы, өзүбүздүн хоббибизге дагы, анан сүйүү жагына дагы бизге көп жактан негиз жардам берди. Алгачкы кадамдар кандай башталды? Алгачкы кадамдар. Алгачкы кадамдар өтө сонун десем да болот, мына кинодогудай. Бул аягындай типа карабайт. Анан кийин мен өзүмө сөз бергем, по-любому эме сүзүр болом депчи. Сөзүмө турдум, жанымда отурат деп. Сиз кандай кабыл ала баштадыңыз алгачкы кадамдарды?
Чындыгында ага чейин Ошто Жалал Абадда, негизи Ош шаарында ал убакта эми тартып келе жатчу да. 2020-21 жылдары эми чыгып бардыгы кичинеден кызыгып баштаган учурларда, мен дагы ошол убакта тартып баштаганда негизи таанычу эмесмин. Бирок мындай Instagram жагында карап көрүп, мындай маани берчү эмесмин. Бир күнү бир иштен улам, ошол мен чыгарганга мажбур болуп калдым да. Мага карасам жазыптыр. Мени орусча сүйлөгөн кыз окшойт, шаардык кыз окшойт деп мага привет деп жазган. Анан кийин чыгарып туруп ишке өтүп кеткем сразу элечи. Ушундай болуп атат, мага жардам керек болуп атат десем, макул деп ошондон улам биздин мамиле бүттөлүп келген да. Биринчи мындай болот го мырзаларда же болбосо кыз кишиде делечи. Бул биринчи көргөндө ушул менин жарым экенин билгем, же болбосо ушул кыз меники болот, ушул мырза менин болочоктогу жолдошум болот деп билгем, ошо жүрөгү сезет деп айтып калышат го. Ошондой сезимдер сиздерде дагы болду? Так, анысын точно билбейм, бирок мен андай бир чувстволор болду. Чтоб мен ушул кызды мен эме кылышым керек депчи. Мындай ушул кызга жетишим керек, ушул мен болочоктогу жарым. Буюрса ушул кызга жетем деп мен адашпасам бир 3 ай жүрдүм окшойт мунун артынан. 3 ай. Бул карабай, маани бербей, анан кийин эле сүйүп калды. Негизи алгачкы адамдар ошол Жалал Абадтан Ошко келип, биз менен чогуу мындай тартып, ушул жакта чогуу баягы иштешип калганда, ошондо биринчи кадамдар ошондо башталды деп ойлойм. Себеби жакындан көрөбүз, күндө көрүшөбүз, дос болсок дагы биринчи өзүндө сезим болгон экен. Аны көпкө чейин билдире албай жүрдү негизи. Сезип аттыңыз бирок. Сезгенде деле мен ага маани бергим келген жок. Себеби ал убакта мен 17-18 жашта болчумун да. Менде бул жакта блог жүргүзөм деген өтө мындай сонун бир сезимдер бар эле, карьера деген сыяктычы. Анан мен жигит менен жүргөн азырынча кое турайын деген болчумун. Ошондуктан сыр бербей, жөн эле экөөбүз видео тартып, дос катары ушундай сыяктуу мамиледе жүргөнбүз. Кийин өзүм байкап калдым, өзү дагы сөз салып калды. Бирок мен кичине түшүнбөгөндөй кылып, сыр бербей жүрдүм. Бирок бир айдын ичинде ошол өзүм дагы түшүнүп калдым. Жакшы көрөрүмдү, мындай бир достон дагы жакыныраак көрөрүмдү ошондо сезип калдым. Бир айдын ичинде эле жүрөгүңүздү багындырыптыр да демек, Бир айдын ичинде болгондо буга чейин, мисалы достуктан айланган сүйүү бул башкача болот экен. Оңой, негедир жеңил, негедир мындай башкача болот экен. Жок болгондой эле. Айтсаңыз, Бекзат мырза, кайсы сапаты сиздин жүрөгүңүздү багындырды? Элинанын негизи өтө көп эмеси бар, сапаттары. Анан кийин бул эң мындай мага белгилүү болгон сапаты мындай алдыга умтулуу да. Алдыга умтулуп, ушуну кылыш керек, ушуну кылсак ушундай болот. Ушундай сапаты жаккан мага. Аракетчилик. Элина? Негизи башында дос болуп жүргөндө эле мен көп сапаттарын байкачумун. Негизи мен ошол кийин келечектеги жигитимде ошол сапаттар бар болушун каалагам. Биринчи эле бул жөнөкөйлүк, карапайымдуулук, ошол мага негизи жакчу. Мен деле өзү айылда чоңойгон кызмын. Ошондуктан мага ал нерсе маанилүү болчу чындыгында. Биринчиси ошо жөнөкөйлүк деп айтсам болот. Экинчиден кыз кишиге, аял кишиге болгон сыйлоосу, аяр мамилеси ошол негизи жаккан. Бизге бардык эле кыздарга ушундай жагат дейм, камкор, мындай көңүлүңдү караган, сага көбүрөөк көңүл буруп, сенин мындай жашыргандагы мүнөзүңдү билип, ошол нерсени аткарганы, мисалы биз кыздар айтпайбыз да, намек таштап коебуз го мындай. Ушундай болуп атат деп. Ошону мен осуман чыккы чейин эле билип, ошол нерсени аткарганына мен өтө сонун баа бергем. Апасына же болбосо эжесине бир жакын адамына окшоштуруп, өмүрлүк жарын тандашат да. Элинанын дал ушул апаңызга же болбосо эжеңизге мындай окшоштуктары барбы?
күлгөнү окшоп кетет биринчиден. Анан кийин ошо апамдын күлкүсүнө окшоп кетет. Анан кийин да аракетчил, апам да өтө аракетчил болчу. Анан кийин өнөр жагынан апам да ырдачу, Элина да ырдайт. Ошол мындай карасак көп эле окшоштуктар бар негизи. Мен эжем жок. Ошо апамга окшоштургам. Мен негизи өзүмдүн мисалы кичинекей кезинде кыз бала тоюн, болочоктогу күйөөсүн, жолдошун кыялданат экен, ушундай болсо, ушундай сапаттар болсо, биз ушундай жашасак, биз ушул жака барсак деген бир кыялданып коет экен да. Мен негизи кыялдангандай болуп чыкты деп айтсам болот да. Мен мисалы өзүмдүн бир тууган агам жок. Бирок мен өзүмдүн туугандарыма окшоттум деп айта албаймын. Мен өзүмдүн кыялымдагыдай болуп чыкты деп айтсам болот. Мисалы мен кыялданганда мындай мага аябай аярмай эле жасаса, менин көзүмдү, көңүлүмдү караса деген ушул сыяктуу мындай көбүнчө мен экөөбүздүн баягы мүнөздөрүбүз мындай дал келсе деп өлө ушундай эме болчу да. Ушундай каалоо болчу негизичи. Себеби эки адам кошулганда, эки адам сүйлөшүп баштаганда экөөнүн ушул мүнөзү дал келбесе өтө кыйын болот экен да. Мүнөзү дал келбей, бир нерсе чечимге келе алышпай, чече алышпай, эки жакка кетүү ошодон болот деп ойлойм. Ошондуктан эң башкысы биздин мүнөзүбүз дал келди деп ойлойм да. Бири бирибизди түшүнүүбүз сонун болду депчи. Демек, Бекзат сиз кыялданган мырза болуп чыкты. Ооба, албетте. Романтикага ким көбүрөөк жакыныраак? Бекзат мырза, байкашымча Бекзат мырза, Ооба. Кинолордон көргөндөй. Идеяларды кинолордон аласыз? Кинолордон көргөм, өзүм да идеям келип кетет иногда. Ушундай. Анан мамиледе ким көбүрөөк кызганчаак? Биз экөөбүздөн кызганчаак эмеспиз. Такыр. Сүйүү бар жерде кызганыч дагы бар деп айтып калышат го? Кызганычтын андай чеги болот да. Кызганычтын бир ориентири болот. Мен Элинаны кызганбайм. Мындай кызганбайм дейм. Мындай буга ишенем да менчи. Чисто ишенем. Ошол. Бирок кызганган убакта келет. Кызганган убак. Эгерде будан ошол эме чыгып кетсе, ошол границадан чыгып кете турган болсо, уже кызганыч болот да. Пока что андай боло элек. Кызганганга орусча айтканда повод бербейт экенсиз. Мынакей бир ай мурун дал ушул колуңузду Дубайдан сурады. Негизи ушундай менин колумду Дубайдан сураса деп кыялданып койдуңуз беле ал нерсени дагы? Негизи кичинекей кезимде бардыгындай детально кыялданган эмесмин. Бирок бара-бара интернеттен көрөсүң го, ар кандай кол сурагандарды, мисалы бирөө Парижде сурап аткан, бирөө өтө мындай бир природада, бирөө кинотеатрда ар кандай идеялар менен. Бирок мага да ушундай өзгөчө кылып колумду сураса аябай сонун болмок деген ой салып койгон өзүмөчү. Бирок Дубайга барган ошол барган саякатыбыз жөн эле мындай эс алып, өзүбүздүн блогубузду жүргүзүп, кадимки эле эс алууга барабыз деген ойдо эле кеткенбиз. Бүткөн эмессиз демек. Бүткөн эмесмин. Ошол компания болуп, көп адам болуп кеткенбиз негизи. Бирок ошол жерде күтпөгөн жагдай болуп кетти. Ошол. Колуңузду сураганда бир өзгөчө сезим болуш керек. Кандай сезимдер болду ошол убакытта? Мисалы, менде сразу эле бир ой мындай кандай деп айтсам, негизи ошол убакта болгон эмоцияларды айтып жеткизгиз болду. Мисалы, ыйласам кайра күлкүм келет да, бир ыйласам сүйүнгүм келет. Кайра көз жаш токтоткондон кийин кайра күлкүм келет. Бир туруп мындай дагы башкача ар кандай эмоциялар аралашып ушундай болуп келатты да. Бул негизи өзү деле ошол убакта дирилдеп эме болуп калды окшойт да. Көп байкадым. Өзү дагы көздөрү кызарып жашырып кетти го. Кыздар сөз түрдө толкунданат да, эми кыз кишиде сөз түрдө болот, алар эмоциясын жашыра албайт. Сизден деле көрдүк ошол видеодон. Анан сизде мырзаларда кандай болот экен? Бир жоопкерчиликти сезине алат экенсизби ошондо? Өтө. Анткени сен баягы бир кызга колун сураганда, бул жөн эле колун сурап кою эмес да. Сен башында ойлонушуң керек да. Бул кыз мен
бөлүктүү жарым болот. Анан кийин балдарымдын апасы болот. Мени карайт ушундай деген бир ой кетет. Эгерде ошол ойлорду жеңип чыга турган болсо, ошол кыздын колун сурайт. Анан кийин колун сураганда дагы мындай мен деле көрөт элем, мындай колун башкалар сурап койсочу. А так өзүм живой көргөндө совсем башкача да. Оңой көрүнчү башка. Оңой көрүнчү, бирок ошол убакка келгенде башкача болуп калат экен. Баары башкача. Да өзүң да толкуналып калат экенсиң, эмне кылышыңды билбей мындай калтырап калат экенсиң да. Сиз таппай дейсиз. Ошондой болуп калат экен. Демек мырзаларда деле болот экен ал сезим, э? Дубайдан колун суроо ар бир эле мырзанын колунан келе бербейт да. Анан кийин байкасам сиз ошол блогерлик менен эле алектенесиз, э? Анан анча акча, анча каражат каяктан мен менен алектенесиз? Негизи эле блогерлик менен гана алектенсеңиз, блогерлик менен аябай көп акча табууга болобу? Ошондой десек да болот. Дубайга биз биринчи эмес, экинчи жолу барышыбыз да бул. Биринчи жолу 1 жыл мурун барганбыз. Ооба, ушул блогерлик сферада эле. Так. Блогерлик жактан негизи акча тапса болот. Ойлонбогон суммада тапса болот да. Мисалы. Кээде Канча болжол менен бир айда? Эми бир айда мынча деп блогерлерде Бир ай болсо, бир ай болбой калат, э? Дал ошондой да. Бир айда мисалы 500 миң түштү, экинчи ай болбой калышы мүмкүн. Или экинчи ай 2 миллион, же 2 миллион түшүп калышы мүмкүн. Ар кандай. Вообще жосу 2 ай деле катарынан болбой калышы мүмкүн. Эң көбү десек, биз Казакстан менен көп иштешебиз. Казакстан менен көп иштешкенде бизге мындай экспресс берет. Биз аны өткөрүшүбүз керек да. Ошондой эле так 1 миллион түшкөн да. Ал багандай бир ай или андай дебейм. Ошондой бир эме болуп калган. Болуп туруп, казактар менен сүйлөшүп туруп, ошол бир убакта, бир сааттын ичинде түшкөн да ошолчу. Бир сааттын ичинде түшкөн. Анын где-то бир 5 күндө иштетип бүтөсүң да. Экспрессте. Так эсептесек, нормально эле, көп эле. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Буюрса ушул дал эле блогерчилик менен эле кетесиздерби же кандай? Буюрса мынакей үй бүлө болсоңуздар, кандай пландарыңыздар бар? Алдыңкы пландарды айтсам, ушул айтып атпайбызбы биз азыр Элина экөөбүздүн блогер болуп жүргөнүбүзгө 3 жыл болду деди. 3 жыл болду. Жана ушул 3 жыл болуп биз эмнелерди үйрөндүк. Ошону биз блогерлик курс ачайын деп жатабыз да алдыңкында, жакынкы күндөчү. Ушул 3 жыл эмнелерди үйрөндүк. Ошону биз кыска форматта 1 айдын ичинде кантип блогер болуп кетүү жолдорун, кантип видео тартуу, кантип акча табуу, кантип TikTokко кирүү, ошол форматта полныйын үйрөтөйүн деп жатабыз. Ооба, ошол сыяктуу эле бизде азыр курстар көп негизи. Бирок биз буга чейин карап көрсөк, бир дагы курс кылбаптырбыз. Биздин катталуучуларыбыз эле сурайт. Качандай бир курс үйрөнгүм келет, өзүбүз теңдүүлөр. Мисалы биз азыр блогерлик курс деп башын ачып койдук. Анын ичинде бир гана блогерликти үйрөнүп, видео тартып, же болбосо ушул сыяктуу нерселер эмес, ал жакта билим, таза билим болот. Блогерлик курс, блогер болуу, блог тартуу, андан сырткары видео тартууну үйрөнүү, мобилография, андан сырткары SMM азыркы учурда онлайн жумуштардын эң бир керектүү, азыр бардык жерлерге SMM, таргетолог, ушул сыяктуу баягы профессиялар керек болуп атат го. Ошо эң мындай керектүү профессиялар ичинде болот деп ойлоп атабыз. Мисалы бир гана ошол блогерлик курс, блогерлик ушул профессия менен чектелбестен ичине SMM'ди, таргетолог, мобилография, андан сырткары акча табуу жолдору, мисалы онлайндан кандай тапса болот, TikTok сыяктуу, же болбосо мисалы бизде бизнес жааттагы жүргөндөр аябай көп. Азыр онлайн болгондуктан онлайн тармагына кошо алып кетиш керек болот. Онлайн дегенде бул Instagram'ды кошо алып кетиш керек, TikTok'ты кошо алып кетиш керек. Себеби азыр элдин баары TikTok'ту карайт. Ошол
TikTok аркылуу дагы өзүнүн бизнесин жүргүзүп кетсе болот деген сыяктуу нерсени жеткизгибиз келет. Ошол бизнес өкүлдөрүнө дагы бир аз да болсо ушул 3 жыл топтоп жүргөн тажрыйбабыз менен кичине болсо да бөлүшүп, 1 айлык курс же болбосо марафон деп айтып койсок болот, ачып элдерге ошол чисто ошо билим, биздин ошол убакта жыйнаган билимди тартуулайлы дегенбиз. Курстун өзгөчөлүктөрү ошол бизге курска окушат да блогер болом депчи. Блогер болом деп ар бир катышкан адамдын арасынан бизде баш байге машина коюлуп атат. Курска окугандар үчүн. Ооба, курска окуп, ким эң өздөштүрүп кетти, ким эң жакшы үйрөнүп ошол сферада алып кетти, ошол эмен блогерликтичи, ошол адамга бир машина коюлуп атат. Андан кийин экинчи орун, үчүнчү орун да бар. Экинчи орунга ошо 4 iPhone коеюн деп атабыз. 13 Pro'дон. Аябай керек болот. iPhone эң главный. Андан кийин 4-чүгө биз менен 2 адамга путевка Ташкентке биз менен барып, ошол жакта полный үйрөнүп, биз менен жолугуп, биз менен видео тартып, ошол сферада кантип алып кетиш жолдорун биз өзүбүз көрсөтөбүз. Жаныңарда жүрүп үйрөнөт демек. Жаныбызда жүрүп. Курстун өзгөчөлүктөрү ошондой. Ошол. Жаш чектелүүлөр барбы? Чектөөлөр барбы? Негизи жаш чектөөлөр жок. Эгерде адам өздөштүрүп кетем десе, ар бир любой адам бул курсту окуй алат. Жашы деле, карсы деле, мектеп окуучусу деле, студенти деле, үйдө отурган эжелерибиз деле, үйдө отурган бардык эле мисалы жумушу жок үйдө отургандар, же болбосо бир башка бир кесиптин ээлери, мугалимдер, же болбосо айыл чарба менен алектенгендер деле, бардык ушул сферадагы адамдар, ар кандай бир кесиптин ээлери деле бул курсту окуй алат. Себеби бизде бир гана блогер болуп, видео тартып, же болбосо ушул сыяктуу нерсе эмес да. Анын ичинде өзүм айткандай эле билим дагы бир жолу. Ичинде ошол SMM адиси, таргетолог азыркы учурда керектүү кесиптер, андан сырткары ошол мобилография, ушул сыяктуу дагы биз модульдарды кошобуз. Мисалы бизнес өкүлдөрү өздөрүнүн бир бизнес болсо, мисалы кафе, салон, же болбосо дагы бир кандай бир ушул сыяктуу бизнеси болсо, алар сөзсүз түрдө SMM адисин жалдашат, таргетолог жалдашат, ар бирин мындай бөлөк-бөлөктөн жалдашат. Ошону өздөрүнүн убактысын, өздөрүнүн каражатын дагы үнөмдөп, ошол жерде өздөрү үйрөнүп, өздөрү өздөштүрүп, ошону өздөрү алып кетсе, өздөрүнө да үнөмдүү болот, жана өздөрүнө да бул билим пайда болот деген ойдомун. Себеби азыркы биздин улуу мундагы эжелер, байкелер болсун, алар мисалы бизнестери бар, бирок кандай аны алып кетишти, азыркы заманга сай кылып алып кетиш кыйыныраак болот да, түшүнүшү да кыйын болот. Ошондуктан аларга кененирээк түшүндүрүп, кененирээк айтып берип, жана ошондой эле ошол өздөрүнө бизнесине да бул чоң бир жардам болот деген биз ойдо. Ошондуктан бардык биз ошо Кыргызстандын бардык бурчундагы бардык адамдар жаш чектелбей катышып окуса болот. Бул экөөңүздөрдүн эң алгачкы бул чогуу бир нерсе баштаган жумушуңар болуш керек, э? Ооба. Той качан? Качан? Той буюрса аз убакта. Точно. Ата-энеңиздер менен тааныштыңыздарбы? Ооба, таанышканбыз. Точный времясын айта албайм. Бирок жакынкы убакта. Ошол жылы. Ошол жылы 1-2 айда эле болуп кетиши мүмкүн. Точно бирок датасы коюлу элек. Улам жакындаган сайын бир коркуу сезимдер болот абы? Негизи кандай деп айтсам, бир жоопкерчилик сезип турам алдыда, үй бүлөлүү болуп, мындай жашоонун жаңы этабына кирип кетип атабыз, экөөбүз тең мындай чогуу мындан ары үй бүлө катары, баары бир үй бүлө болгондо жоопкерчилик болот, көбүрөөк чыгым, көбүрөөк мындай баягы чоң жашоого кадам таштайбыз да, ошондуктан албетте сөзсүз түрдө экөөбүз тең толкундонуу, жоопкерчиликти сезип атабыз. Буюрса той белгилене элек. Бирок ата-энебиз менен тааныштырып, бири-бирибиз менен баарын чечип, пландап койгонбуз. Бирок ошол бир нече убакыттан кийин эми белгиленет буюрса. Мен аябай бир маанилүү суроону сурабай калыптырмын сиздерден. Ортоңордо канча жаш айырма бар? 10 жаш дейт. Ошо экөөбүз тең элебиз. Ай боюнча мен чоңмун.
так экөөбүздүн жашыбыз тең. Каршылыктар болгон жок. Бизде наоборот болду. Кайта тең болсо, экөө бири-бирин түшүнөт депчи. Экөө бири-бирин түшүнүп, бактылуу жашашат деп ошо кайта жакшы эмелерин айтты да бизгечи. Андай каршылык жок бизде, биздин үй бүлөдө. Бизде деле жок, кандай каршылык болгон жок. Эң башкысы адамдын адамгерчилиги, мүнөзү, жакшы сапаттары бул жашында эмес. Жаш бул жөн гана орусча число деп коет го. Бул жаш жөн эле бул сандар да. Ошондуктан менин оюм боюнча, менин көз карашым боюнча, эгер мындан ары башка деле адамдар, тең жаштагылар үйлөнүп баш кошобуз десе, мен эч кандай каршылык же болбосо башкача көз карашта эмесмин. Өтө сонун жакшы чечим деп ойлойм. Себеби биз экөөбүз тең болгондо экөөбүздүн оюбуз бир жерден чыгат. Бири-бирибизди өтө жакшы түшүнөбүз, мындай азыр деле дос сыяктуу жүргөндөйбүз да. Мындай эч нерсени бирибизден жашырбай, дайыма ачык-ачык айтып, бир көйгөйлөр болсо ошону чечип кошо биргеликте. Ошондуктан жашта эми ар ким ар кандай, мисалы өзүнөн кичүүлөргө деле үйлөнгөндөр бар. Өзүнөн улууларга деген, өзүнөн улуу кыздарга үйлөнгөндөр да бар, өзүнөн кичүүлөргө турмушка чыккандар да бар. Анан эч ким баары жакшы эле жашап атат. Ошол. Анан мынакей экөөңүздөрдүн жакын боло баштаганыңыздарга 3 жылга жакындап калды деп айттыңар. Анан ушул 3 жылдын ичинде мындай таарынышуулар болдубу ортодо бир? Карасам экөөңөр такыр ушпагандай, бири-бириңерди аябай жакшы түшүнгөндөй эле сезилип атат. Жаман өтө түшүнөбүз деп атабыз. Эми арасында болбоду дебейм, эми болду мындай өтө катуу эмес. Мындай эле кичине таанышпаган. Тарынса бунун эмесин билем. Ошондой учурда сиз көңүлүн көбүрөөк алып, кайра мамилени оңдоп кетесиз. Негизи эркектин мойнунда мындай кечирим суроо деген баягы көпчүлүк адамда баандай эме дейт. Баягы эркектик мүнөзүң баандай мындай ылдыйлатасың депчи. Мен ойлойм наоборот депчи. Анткени эркек биринчи эме сураш керек депчи. Кечирим сурап өзүнүн мүнөзүн. Эгерде күнөөсү болсо, ошо биринчи кечирим сураса болот. Бул таарынып калса, ошол мындай пакетти алам дагы шириндиктерди алып барып берем. 3 жыл деген бир топ эле убакыт. 3 жылдын ичинде бири-бириңиздерди аябай жакшы билип, жакшы таанып калдыңар. Анан келиңиздер айтып атпайсызбы, бардык мен досумдай эле көрөм, бардык нерсемди айтам, эч нерсени жашырбайм депчи. Мынакей бир эң жакын адамдарыңыздын бири, экөөң тең бири-бириңиздерге эң жакын адамдарсыздар. Анан кийин келиңиздер. Бул биздин берүүбүздүн бир салты десек дагы болот. Бири-бириңиздерге ыраазычылыктарыңыздарды айта алсаңыздар болот. Келиңиздер. Ыраазычылык. Бири-бириңизди карап алсаңыздар болот. Уялатсаң бул жакта кара, бул жакта кара, бул жакта кара. Мен угам по-любому. Мен сезем. Мен негизи буга ар дайым эле айтып келем, биринчи жолу эмес, буга ыраазымын депчи. Анткени мен мындай кээде менде ар кандай проблемалар болуп калат да. Проблемалар болуп калганда бул мени колдоп, мен менен болуп, ал проблемалар бүтөт да. Неге эме кыласың, андан көрө көңүлүң көтөр деп ошону мени баанда успокоить этип, мен көңүлүмө карайт да. Ошого ыраазымын мен сага. Мен сени жакшы көрөм, сүйөм. Мен да ыраазымын. Сизден Негизи ушул убакка чейин ар кандай жакшы эле мүнөттөр эмес, ар кандай кичине кыйынчылыктар дагы болду. Ошол учурларда дайыма мен ошол жаман мүнөзүмө же болбосо ар кандай жагдайларда мени колдоп, мен кандай болбоюн, кандай учурга кабылбайын, дайыма колдоп, түшүнүп келгениңе рахмат. Кол алыш коелу. Шуткалар чыгды. Мынакей эң сонун сиздерге буюрса тоюңуздарга дагы көп болчу күндү насип кылсын дейли. Дал ушундай таттуу түгөйлөрдүн катарын толуктап эле жүрөрүңүздөр. Буюрса алдыда курулган үй бүлөңөр түбөлүктүү, бекем болсун дейли. Мен болсо коштошом, сүйүктүү көрүүчү баарыңыздарга жагымдуу бир маек болду деген ишеничтемин. Өзгөчө бул дал ушул эки жаштын көрөрмандары сөзсүз түрдө биздин каналда бар болушу керек. Ал эми сиздер болсо дал ушул видеого лайк басып, дал ушул эки жашка бир жакшы каалоо тилектериңиздерди жаза кетсеңиздер болот. Кийинки берүүлөрдө жолукканча аман туруңуздар.